Тез жардамды кантип чакыруу керек? 103 номерин набирать этет телефондон. 103 набирать эткенде баягы 103 чалганда тез жардамдын телефондоруна чакыруу келип түшөт. Кээде болуп калат, жана мобилдик телефон менен чалганда 112ге түшөт. 112-nin диспетчерлери баягы чакырууларды тез жардамга беришет да. Диспетчерге эмнелерди айтуу керек? Эми тез жардамды чакырганда биринчи мындай да, ошо больнойдун оорулуунун эмесин караш керек да. Бул кандай состояние болуп атат. Жөндөн жөн эле чакыра бергенде болбойт да. Мисалы үчүн тез жардамдычы, мисалы үчүн кээ бирөө болот жүрөгү ооруйт, кээ бирөө болот баш ооруйт, кээ бирөөнүн мисалы үчүн жана көчөлөрдө кетип баратканда көчөдө жаткан адамдар болот, эсин жоготуп. Тез жардамды чакырууда кетүүчү каталар. Ошибка баягы ката кетиргендик бул эме да. Өзүн жашаган баягы адрес эмесин туура билбегендиктен. Көбүнчөсү билишпейт. Мисалы үчүн азыр көп жерлерде баягы көчөлөрдүн аттары алмашылган да, ошолорду билишпейт. Анан жөндөн жөн эле мындай ойноп чакыра бергендер да болот. Чалуудан кийин эмне кылуу керек? Эгерде тез жардамды чакырган болсоңор, мисалы адамды оорулуунун жүрөгү ооруп атат. Тез жардам барганга чейин ошол адамга жардам көрсөтүш керек. Мисалы, тез жардам баратканда телефон аркылуу алар сурашат, кайсы адреске кандай барсак болот, эртерээк барсак кайсы көчө менен барсак болот деп ошолорго жооп берип туруш керек. Телефондорун өчүрбөш керек. Жанакы үйдүн дарбаза эшиктерин ачып коюш керек. Ата тез жардам баргандан кийин алар чыгып эшиктерин ачышат. Анан оорулууга жардам көрсөтүп, мисалы көйнөктүн жакасын чечиш керек, терезени ачыш керек. Если адам мисалы үчүн жана судороги деп атпайбызбы, калтырап, судорога болуп титиреп ооруганда, ал адамды капталынан жаткызып коюш керек. Тез жардам барганга чейин.